жолдошубуз мурунку дебейинби. Жаш болуп корч эмес экенмин, бирок азыр корком. Бактылуу болсун, кой бергем ошондо эле акчалар таап отчисление болуп кеткен. Жок, түшүрбөйсүңөр дабайсың деп. Эгил мен менен бактылуу болбогондор, өзүнүн баягы бактылуу кыла турган адамын тапкандар. Көп балалуу деп маршруткалар токтобой да кетип калчу. Аны карап койдум, бир анга кирип кеттим. Кадырман көрөрман, жалпыңыздарга Золо ТВ каналы дагы да болсо саламдарды жолдойт. Ал эми биз ретро жылдыз берүүсүн дагы да болсо улантабыз. Бүгүн дагы биз дал ушул бир убакта өзгөчө сонун чыгармалардын артында иштеп, Ополтодо эмгекти көрсөтүп, бирок жок болуп кеткен эжекебизди тагып алдык десек да болот. Бүгүн көп жылдан кийинки интервью болот деген ишеничтебиз. Андыктан жалпыңыздарга катарыбызга чакырабыз. Бүгүн бизде конокто ырчы, аты дагы фамилиясы дагы өзгөчө Мэри Шакулина кызымызда. Асылым сен, менин берекем дагы берет, байлыкты дагы берет. Балдарым менин бакытым, балдарым кымбат байлыгым. Карасеним, амансыздарбы? Сиздин мынакей бир убакта аябай сонун ырлардын үстүндө иштеген ырчы катары тааныганбыз. Келиңиз, бүгүн биз дал ушул чыгармачылыкка алгачкы аттаган кадамдар тууралуу, ага болгон сүйүү качан пайда болгон, эмне себеп болгон ошол тууралуу сүйлөшөлү. Негизи кичинекей кезимде эле кызыгып бурдачумун өзүм. Окуп жүргөндө школдо. Анан чок сахнага 2005-жылы эл ырчысын эл тааныбайт деген конкурс болгон. Ошол аркылуу бул жака шаарга келип бирдеп калдык. Мухтар Атаналиев байкебиздин арты менен 2005-жылы башталды чок сахнага. Ал убакта баягы Мухтар Атаналиев сиздин устатыңыз катары кабыл алсак болобу? Ооба. Жаңы аттанып аткан учурда эмнелерден коркконсуз? Анда жаш болуп корч эмес экенмин, бирок азыр корком. Эмне себептен коркосуз? Азыр билбейм, коркунуч бар. Ал кезде жаш болгонго негедир коркчу эмесмин, ойлончу эмесмин көп нерсени. Азыр бир аз коркуу менен, ойлонуу менен иш кылам. Жакшы. Мынакей ошол учурда албетте сөзсүз кесиптин үстүндө адам окуш керек, билим алыш керек. Албетте бул чыгармачылыктагы оңой иш эмес, Сиз дагы ушул чыгармачылыктан билим аласызбы? Билим алып аткам, негизи бирок ошо гастролдоп кетип, отчисление болуп кеткен. Кайсыл жакта окучуңуз эле? Аскысында эле. Канча курс окудуңуз? 2-курста болдум дейм. Анан окууну кийин улантайын деген нерсе болгон жокпу? Кийин улантканга ошо баягы сахнаны таштагандан кийин такыр эле уланткым да келген эмес. Чыгармачылыкка аралашып жүргөндө сиздин ырларыңызды көрүп чоңойгонбуз. Анан мына ушул алгачкы чоң сахнага аттангандагы эмоциялар, кандай максаттар бар эле? Кененирээк айтып берсеңиз. Биринчи ошо конкурска келгенде өзүмдү сынагам. Ошо биринчи өзүбүздүн шаарда болгон, андан кийин Опайска бул жерден өтөмбү дедим. Өзүм шаарыман өттүм. Анан Жалал Абадка бардык. Ал жактан да көрөйүн өтөмбү деп сынап өттүм. Шаарга келдим, шаардан өтүп кетип анан чок сахнага чыккандан кийин бир аз башкача сезимдер болот экен баары бир. Чоң Флорис-Портодо да чоң ушунча көп элдин арасында башында чыгып, билбейм кимди издедим, бирок ушундай башкача сезимдер менен элди карагам. Андан кийин максаттарым ушу кыргыз элиме таанымал ырчы болоюн деген эле болчу. Бирок кийин турмуш кургандан кийин андай ойлор алмашылды. Канча жыл ошол чыгармачылык менен алып урушуп иштедиңиз? Негизи 2005-тен башталса, чок сахнада 2010 5 жыл. жылдай. Бирок кызымды төрөгөндөн кийин бир клип тартылды. Мен ошо жолдошубуз мурунку дебейинби? Ошо ырдабай эле койсоң дегенде макул болуп ырдабай калганбыз. Токтотконбуз да такыр эле.
ырчыл болуп жүргөндөн кийин албетте үй бүлө куруп кеткенден кийин аны токтотуп коюш бул деле кыйын болсо керек, анткени сүйгөн жумушуң менен алектенип атып эле бир учурда отуруп калсаң үйдө. Башында бир аз кыйын болду. Анан атам дагы күйөөң эмне десе ошону кылышың керек деп. Анан мен тиги жолдошубуз да ушундай токтотуш керек десе кыйын болуп жүрдү. Мындай ырчылар менен баары дуэт жаздыра каласың, бирок голос түшүрүүгө келгенде жок, голос түшүрбөйсүң, ырдабайсың деген эмелер болду. Анан 2 учурга отказ кылынды, түшүрүлбөй калды. Анан баары ырдап экен да деп баш ийдик, ырдап экен деп, бирок башында бир аз кыйынчылык болуп, сагынуу болуп, ошондон кийин намаз окугандан кийин ал сезимдер жок болду. Демек, намаз окугандан кийин деп калдыңыз, дал ушул жоолук салынганыңызга канча убакыт болду? Анткени азыркы тапта бүгүнкү күндө ушулай актуалдуу тема болуп атат да. Жоолук салынганыма 2013 салынды. Катуу оорудум. Больницада диагноз коюлушпай, ошондо түнү менен таң аткыча жатты. Аллахка аябай кайрылдым да, өзүм кайрылып. Мен ушу анализдерим таза чыксын, адам болуп кетейин. Бирок эртең мен ошо таза чыкса эле, больницадан чыгып эле мен хиджаб кийем деп, бирок хиджабтын эч нерсесин билбейм. Түшүнүк жок, анан намаз окуйм дедим. Анализдерим таза чыкты, 2-3 күндөн кийин чыгарды. Баары эле узун көйнөк алдым, аны да билбейм, кенен кийиш керек экен. Чыйган көйнөктү алып алып, колум болсо бул жакка чейин көрүнөт. Жолду салынсам сөйкөм көрүнгөн, анда билбейсиң да башында. Анан өзүмдү аябай эме хиджабка кирдим деп элестеткен, бирок азыркы көз караш менен такыр дал келбейт да. Анткени чыпчыйган көйнөк, колум көрүнүп жүрөт, сөйкөлөрүм көрүнүп жүрөт, бирок мойнум жабык. Анан китептерди алып окуп отуруп уже илимди биле баштадым. Кандай алганда эмне болот, кандай кийиниш керек, кандай жүрүш керек. Анан акырындан кийимдерим да кеңейип, ошо. Эмне оору менен оорудуңуз? Ага эмне себеп болду эле? Негизи диагноз коюлушпаган вообще эле. Менингит деди, бирок ал да болгон жок. Таза чыкты экен, жүлүндөн суу алышканда анализдерим таза чыккан. Билген эмеспиз, эмне оору. Бирок таза жакшы болуп чыгып кеткем. Өзүм такыр баса албай, башым көтөрө албай калгам. Ушу машинанын артына жаткызып алып барчы, алып келчү, ошондой болгон. Кийин айып кеттим. Ушул башка түшкөн ушул оору дагы адамды ушундай жеп салат да. Анан өзүңүз чыгармачылыктан алыстап, ал эле эмес, кайра дагы ушул оору дагы кошумча болуп аткан учурда баягы жакындар, убагында дос деп айланаңызда жүргөндөр, алардан кандай кабар болуп атты? Ошол убактабы же? Ошол убакта. Ал убакта баары эле ал-акыбалымды сурап турушту. Жакшы эле, баары жакшы эле болчу. Азыркы учурда алар менен мамилелер барбы? Чыгармачылыкта алар менен? Жок. Азыркы учурда бул кандай десем, баягы Эдил менен бир аз эме болгондо, мындай адамдар экиге бөлүндү десем болот. Чыныгы жүзү билинди, ким экен, ким чыныгы дос экен, ошондо билдим. Баягы саналуу эле адамдар, чыныгы менен жакшы мамиледе болгон, чыныгы мени жакшы көргөн инсандар гана калды. Негизи ушул чыгармачылык, Эдил Байкенди айтып калдыңыз, эки чыгармачыл адам үй бүлө курса эмне болбойт бекенчи, кандай? Болот, сонун болот. Сонун эле болот. Эми кандай айтсам, экөөбүздүн ортобузда деле урушуу болгон эмес. Просто ал ошо ырдабайсың деп, ырдабай эле койчу, негизи туура көрбөй жатам деген. Ошо так мындай сен ырдаба, мен ырдабай деген нерсе болгон эмес. Жакшынакай эле жашоо болду. Сонун эле убакыттар өттү. Просто эми может быть Эдил менен бактылуу болбогондор, өзүнүн баягы бактылуу кыла турган адамын тапкандар. Мен ошол кезде бир интервьюну бергенмин. Ошо алган мен бактылуу болсун деп, бирок кээбиркилер башкача менин атым жамынып, туура эмес нерселер таркатып коюшту. Бактылуу болсун, кой бергем ошондо эле.
Жакындарга өзгөчө маанай тартуулап, сый көрсөткүңүз келеби? Анда даамдуу тамак аштын, жагымдуу атмосферанын ордосу болгон Байгазан Ресто чайканасы сизге бул мүмкүнчүлүктү тартуулайт. Мыкты колоритте жасалган бөлмөлөр, караоке залдар, бий аянтчасы, жогорку квалификациялуу ашпозчулар, тейлөөнүн мыкты үлгүсүн көрсөткөн кызматкерлер ар дайым сиздердин кызматта. Дарегибиз Касмалы Байалинов 131. Байланыш телефону 0505 88 44 88. Даамдуу тамактардын ордосу Байгазан. Азыркы учурда 4 балаңыз бар. 4 балам бар, Кудайга шүгүр. Жардам берип турабы? Албетте. Жардам берет атасы. Кээ эмелер бар го, мисалы үчүн атасы менен катташтырбайм, өзүм эле багып алам депчи. Жок. Эми мен каршылык такыр көрсөткөн эмесмин. Каалаганда катташса болот. Каалаганда аныкына барат, келет дегендей. Атасы да тукан уругуна деле барып турабыз. Дал ошол жалгыз бой эне үчүн кыйынчылык туудурган эмнелер болот азыркы тапта? Азыркы тапта Кудайга шүгүр эле. Сонун эле. Башында баягы эйнели кеткен учурда анда боюмда бар болчу, балдарым садикке барчу. Ошол убакта бир аз кыйынчылык болгон, анткени эртемен туруп үчөнү баягы садикке жеткизердим. Баягы 3 балаң менен остановкада турсаң көп балалуу деп маршруткалар токтобойдой кетип калчу. Анан күнүн суугунда кээде жанда калчубуз. Азыр чоңоюшту. 2 чоңум өзлөрү барып келет. Мен кичинекейим садикке жеткизем. Алып келем, жумушка кетем. Ушундай эле бири-бирибизге жардам берип ушу карашып калдык. Чоңоюшуу. Ичиңизде калды эле балаңыз? Боюңузда бар дегенде эле. Ооба да. Анда 3 айдан ашкан эле кеткенде. Билчү эле ошол боюңузда бар экенин? Билчү. Билип эле жакшынакай эле жумушка кеттим деген бойдон кеткен, бирок келген эмес. Мен да чалган эмесмин. Чалганда билем да кайда кеткен. Ошо. Азыркы тапта эмнелер менен алек болуп атасыз? Анткени катар-катар дал ушул Соло медиа порталынан клиптериңиз да чыгып баштады. Азыркы тапта чыгармачылыкка энем бар болсун деген жанымды койбой, эже иштеш керек деп эле чала калат. Эже турдуңузбу, баштайлыбы? Ошол себеп болуп мени алдыга сүйрөгөн. Анан жакындарым, аяштарым десем болот. Жардам берип, колдорунан келишинче жардам берип жатышат. Акыркы ырларыбыз жазылып атат. Анан жаңы бир клипти пландап койгонбуз, жакшы болот деген. Буюрса. Андан кийин ушул интервьюну көптөн бери бере элекмин деп дал ушул маектен сырткары айтып калдыңыз. Канча убакыт болду? Негизи ошо кыз кезимде ырдап жүргөндө берген интервьюну. Андан кийин баягы 2 жолго түшкөндө балам төрөлгөндөн получается 2016 Супер инфодо бергенмин, бирок анда через WhatsApp эле. Суроолорун берген, мен отвечать этип эме кылгам. Ошо. Демек 6 жылды жүзү калды. Жок, 6 жылдан ашты, если мында отуруп сүйлөшкөнгө болсочу. Ошо бир аз тартынуулар, ооба, толкуйдан коркуу бар. Келатканда эле ошо мен чыта коркуп атам деп. Коркпоңуз. Мынакей азыркы тапта чыгармаларыңыз чыгып атат, ал менен эле катар ырчылар дагы аябай көбөйгөн. Салыштырмалуу сиздер чыккан учурдан 2005-тен караганда өзүңүз деле байкап атсаңыз керек. Анан албетте адамда өзгөчөлүк болуш керек. Эмнеңиз менен өзгөчөлөнөйүн деп атасыз? Ошол нерсени негизи ойлонуп көрбөптүрмүн. Такыр негизи ойдо жок жерден ырдап атабыз да. Негизи ырдайм деген такыр оюмда жок болчу. Анан энем ушинтип жүрө бересизби ырдап? Может, эми ушул жактан жакшы киреше таап үй аласыз балдарыңызга. Келечегин ушул жактан түзүп бересиз. Ушундай ойлорун айтып калды. Анан эми баары Аллахтын буйругу менен деп коет го. Бул жактан деле, башка жактан деле аракет кылып атабыз. Эл катары эле иштейм. Айтып калдыңыз, үй алыңыз деп. Азыркы тапта батирде турасызбы балдар менен? Азыркы тапта батирде турабыз. Балдарыңызда дал ушул чыгармачылыкка жакындары барбы арасында? Баары жакын. Бардыгы? Баары жакын. Ырдашат, бийлешет. Алардын дагы сиздин ордуңузду басышын каалайсызбы? Анткени
чыгармачыл адамдар өзүнүн баскан жолун балдарын баспасын дейт да көпчүлүгү. Каалабайт элем такыр ырдаткым келбейт негизи. Анан бирок канчалык каршылык көрсөтсөң деле өзүлөрү каалагандай ырдашат. Анан уже азыр эми кичинекей да балалыгын баладай өткөзсүн деп унчукпайм. Каалагандай кое берем, урушпайм. Ырдашат, билер, эмне кааласа ошону кылышат. Сиздин дагы ушу балалыктагы кыялыңыз бул албетте ырчы болуш болчу. Анан ырчылыктын арты менен алгачкы жолу тапкан маянаңыз канча болду эле? Эсимде жок. Гастролдого чыккан учурдагы. Ал учурда аябай жакшы эле тапканбыз. Ошо айтып атпаймынбы, жаштык болуп жырган экенбиз. Анан акчалар таап, соткаларды алып эле ушундай эме болгон экенбиз. Азыр анчалык эмеспи, же андан жакшыбы билбейм. Той топурга чыгасызбы, чыкпайсызбы? Той топурга чыгып атабыз акырында. Мынакей гастроль жөнүндө сөз баштаган себеби ар бир ретро жылдыз берүүсүндөгү каармандарыбыз дал ошол гастроль учурундагы кызыктуу окуялар менен көп бөлүшөт да. Сиздики эсиңизде калган учурлар? Мындай учурлар көп болгон. Жыгылып, көгал болуп да чыкканым болгон сахнага. Скөлгө барганбыз, гастролго. Кундуз, Канатбек кызы, Сапар Эркебаев, Алтынбек Алынов да. Ушундай ырчылар бар болчубуз баарыбыз эле. Анан баягы клубка бардык. Барсак эшиктин алдында балдар ойноп жүрүштүр велосипедде. Анан ал жерде да жонтура албай тээп берейинчи деп сурандым. Сен бер деп бирөө. Тээп жүргөм жакшынакай эле. Анын артыман Сапар байке тээп келатыптыр да. Жакын келгенде кач деди. Аны караган бойдон бир анга кирип кеттим. Анан бетим көгөрөп, колдорум, буттарым жарылган. Анан кыска көйнөк сахнага чыкчумун. Ошону чыкканмын. Уялган, бетим булча жарылган. Андан нече бар эле, ушуда бол, кыз бол, ушундай кыласыңбы деп. Көп жерде эркелеппи, билбейм. Же кичинекей сезчүмбү өзүмдү. Аябай кылам деген кылып жүрчү экенмин да. Азыркы учурда мынакей ырларыңыз чыгып баштагандан кийин чоң сахна жана андай эле чыгармачылыктагы уюшулган иш-чараларга катышып баштадыңызбы? Чакыруулар болуп. Чакыруулар пока Баткенге болду. Баткенге барып келдик. Анан пока что жок. Алдыдагы пландарыңыз менен бөлүшсөңүз. Пландар негизи айтып коет го, план коем мен. Адам катары эле сонун пландарды коем, бирок эми ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет болуп кетет да. Төрт бала менен жалгызсың. Эртең буну кылам десең такыр эле чоң балам туруп, апа мындай кылыш керек эле деп туруп өзгөртүп салат. Же болбосо кичинекей балам же кызым собрание ушундай нерселер болуп кетет. Өзгөрүп турат. Эч бир мен ойлогондой кетпейт. Ошон үчүн айта албайм мындай болуп кетет деп. Анткени могу акыркы клипибизди деле октябрда чыгарышыбыз керек болчу. Бирок октябрда эмес, мартта чыкты. Ушундай болуп калат экен. Демек, улуу балаңыз өзүңүздүн баягы кеңешчиңиз катары болуп калган экен да. Кеңешчим. Негизи ишенесиңерби, даже кичинекей балам кеңешип уже апа сен мындай кылсаң депчи. Ата мындай апа мындай деп бүт уже эме кылып турушат. Анан чоң балам мынтип кийин барсаң, апа жок мындай эмес, чеч буну. Ушундай айтышат уже. Анан тээ жерде минттиң да сүйлөшүп калышса бирөөлөр менен кирип баратсам, если байка өтүп кеткен убакытты сүйлөшүп аткан болсо, сразу чыгып баратсам артынан келип, не кирпей койчу там прошлый дести деп чыгып апа сен мен эстеппейм, болду деп токтотом депчи. Уже эме да, эркек да, чоң балам да. Өзү эле мен токтотуп коем, басыңыз деп эле. Канча жашта? Абы 12-ге чыгат. Чоң калыптыр да. 12-ге чыгат, буюрса апрелде. Дал ушул үй бүлөдөгү пландарыңыз ошолор экен, ал эми чыгармачылыкка койгон пландарыңыз? Чыгармачылыкта биз акыркырыбыз шүгүр кылды жаздырып аткан, жаздырып бүттүк. Бирок орозого чейин клип тарттыралы дегенбиз, бирок ал дагы ишке ашпай калды. Токтоп турат. Андан кийин бул бир ыр бар. Аны Ильяс Абдразаков жазып атат азыркы тапта. Ал менин клипим баягы өзүмдөн башыман өткөн нерсени бир акыркы кандай десем, ошол менен баягы теманы жаап салалы дегенбиз да негизичи. Дайыма эле любой жерге барсам, сөзсүз баягы балдардын атасы айтылат, аты Эдил деп да башка ушундай вопростор келет.
Анан ошол клип аркылуу баягы жеткизип, токтотуп коелу дегенбиз да. Негизи мен баягы дин жолунда эле Аллахка баягы шүгүр келтирүү ушундай исламский эмелерди эле дайындагам, бирок тилекке каршы ушуларды да ырдаш керек болуп калды да. Анан пока темасы коюла элек жазылып атат. Демек ошол чыгарма менен жанагы аты аталып аткан агабыздын атына жек коесуз. Жок, прямо аты аталган адамга эмес. Кандай десем, баягы мен башыман өткөн нерселер ал клипте чагылдырылат. Анан ошо менен негизи ушундай болгон экен, эми сурабай деле койсок болот экен деген ой менен болуп атат да. Анан бирок андан кийин же еще көбүрөөк болуп кетти, билбейбиз. Ошол вопростор. А негизи эле мына ушул көптөгөн интервьюларга бара элек экенсиз. Эмне себеп болуп жүрдү ага? Себеп негизи өзүм кайсыл эмеге барбайм, ушул вопрос азыркы эле суроолор келет. Анан баягы эле турмуш жөнүндө, эки аранчы болгонубуз жөнүндө келет. Анан башында даяр эмес болуп жүрдүм. Андан кийин ковид болуп ооруп калдым. 14 күн жаттым, андан кийин вообще эле слабая болуп эми өзүбүзгө келдик. Анан 10 күндүк өмүрдө ой санага чөмүлбөй ойлонолу жүрөк аркылуу бар турмушуңа шүгүр. силерге да чакыргандарга рахмат. Андан кийинки ишиңерге ийгилик. Эле журтумда баарына биринчиден ден соолук каалайм. Аман болушсун, тынчтык болсун.